биздин кээ бир жаштарыбыз Аяз ата биздин аяш атабыз деген жаштарыбыз дагы бар. Ошондой болсо дагы бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар менен тактап айтканда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштары менен жана ошондой эле агайлар менен, эжелер менен биз майрамдарды тоосуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Оодо. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле бүгүнкү биздин жаштарыбызга конок болуп жана серепчи насаат сөздөрүн айтып келген биздин агайларыбызды тааныштырып өтөлү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профсоюз комитетинин төрагасы Эрмек Шакирович агай конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Жана ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти Кубатбек Жакыпов агайыбыз конокто. Жана ушул аталган окуу жайдын чыгыш таануу эл аралык мамилелер факультетинин ага окутуучусу Медербек Идрисов агайыбыз конокто. Сиздер көрүп тургандай бизде ушул эки командабыз бар. Тактап айтканда мен оң тарабымдагы команда албетте майрамдарды тосуш керек. Бул майрам жакшы деген. Жана ошондой эле мен сол тарабымда жок, майрам тоссок өтө чыгымдар көп деген. Жана башка өзүнүн фактылары менен эки команда катышууда. Жана ошондой эле бизде Кыргыз Араб факультетинен келген жаштар да конокто. Жана ошондой эле Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жаштары биздин төрүбүздө конокто. Анда ушул эки команда даярдаган чакан слайд шоу бар. Ошону көрүп улайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр биздеги тасмадагы болгон жаңы жыл жөнүндөгү жакшы жана жаман жактарын көрдүк. Анда ушул биздин оң тарабыбызда жаңы жыл толуш керек деген команда бар. Анда оюңарды уксак. Эң байыркы тагыраак айтканда, узак убакыттан бери келе жаткан майрамдардын бири бул жаңы жыл болуп эсептелинет. Аталган майрамдын келип чыгышы боюнча бир канча маалыматтар бар. Байыркы Египетте жаңы жылды Нил дарыясынын ташкыны болгон доордо дагы болжол менен сентябрдын аяк жагында майрамдашкан. Англияда март айынын башталышында белгилесе, ошондой эле орус эли дагы жаратылыштын жанданышы жаз мезгилине байланыштырып келишкен. 1699-жылы Петр I Европага болгон саякатынан кийин жаңы жыл март айынын башталышында эмес, январь айынын башында болуусу керек деген өзгөртүү киргизген. Ошол учурдан бери жаңы жыл улам күчөгөндөн күчөп, дүйнөлүк майрам катары майрамдалып келет. Ал эми кыргыз жергесине бир тагыраак айтканда, бир сөз менен айтканда, СССР менен бирге келген, ошондон бери кыргыз эли майрамдап келатабыз. Жакшы. Кол чаап коебуз. Анда ушул карама каршы чыккан биздин бул жактагы кыздар
Ең бірінші бардық майрамдарды майрамдабаш бұрын ең бірінші ошол майрамның тарихына көңіл бұрышымыз керек. Бұл майрам, жаңа жыл майрамы байырқы кельттерден келіп шыққан. Ошол кезде бұл байырғы кельттердің салты бойынша тоқойдың рухы деп ошол елканы жанына алып барып құрбандыққа ең бірінші адамдарды чалып ошол елканы тоқайдың рухы деп есептешкен да. Ошол елканы жанына апарып ең бірінші құрбандыққа адамдарды чалып, кейіннен малдарды чала баштаған. Адамдарды чалған кезде құрбандыққа ошол елкаға адамдардың қанын құйып, ошол адамдардың ишек карындарын елканы ошолар менен жасалган болчу елканы. Ошон үчүн тоспойсуңарбы? Bunun өзі тарихы кайгылуу болуп чыккандан кийин андай майрам бир жагынан мусулмандардын деле майрамы эмес, биздин майрамга вообще эле жатпайт майрам. Урматтуу анда залдагы биздин жаштар, жаңы жылды майрамдайбызбы? Оюңарды айтсаңар, анда залга берели. Жаңы жыл жакшы майрам. Бардыгыбыз күтөбүз, 12-ни күтөбүз. Эмне кылабыз? Ошондуктан ушул жаңы жылды майрамдаган жакшы болсо керек. Жигиттер, кыздар. Саламатсыздарбы? Биз деген жаңы жылды тосушубуз керек. Анткени биз деген, мисалы, жаңы жылсыз биз уже көңүп калганбыз. Кичине кезибизден баштап биз тосуп келатабыз. Макул, жаңы жыл деген түпкү теги эң начар неме экен. Бирок азыркы мезгилде андай эмес да. Мисалы үчүн сиз айтып жатасыз, мусулмандын эмесине жатпайт деп. Сиздин эле чач кой бергениз мусулман динине жатпайт, туурабы? Экөөнү салыштыра келгенде бирдей эле болуп атпайбы? Сиз азыр деле современный кийинип жүрөсүз. Значит, современный эле жаңы жылды тосуш керек. Кол чабуулар болсун. Жакшы. Азыр жашоого ылайык баарыбыз эле ошондой кийинебиз, бирок иншаллах ар ким өзүнүн жүрөгүндө мисалы Аллахым парыз эткен намаз окуп, 5 бал намаз окуп жүрсө ал эчтеме болбойт. Мындай кийин, кээ бирөөлөр кийингендер кийинет, ал 5 убактын мындай кийим жүрүү деген ал эми кийин Алла кааласа Аллахым насип этсе кийермиз, анан бирок мындай чачка деген асылы деген андай жок болуш керек деп ойлойм. Жакшы, демек бул баягы майрам кийимдерди салыштырбайбыз. Бүгүн майрамдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу кыздар, балдар. Анда кол көтөрүп аткан жигит бар. Келе кой бияка. Саламатсыздарбы? Мен жаңы жылды туура эмес деп ойлойм. Эмнеге дегенде, Аллах Таалага баарыбыз мусулманбыз да. Аллах Таала бөлбөйт. Баар адам атадан тараганбыз. Ошондуктан мусулмандардын 2 майрамы бар. Курман айт, орозо айтты майрам кылып берген. Менин атым Үсен Ахматбек уулу. Сен тоспойсуңбу? Мен жаңы жылды тоспойм. Неге дегенде терс таасирлер жаңы жылда. Көптөгөн адам арак ичет. Аракты Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аракты эң жамандыктардын энеси деген дагы 3200 орунду пайда кылат деген. Анын сырткары салют атмай бар. Ал салют атпайсыңбы? Салют атпайм. Эмнеге дегенде салют атканда коротосуң. Ал мындай шариатта жанагы ысырапкорчулук деп коет. Ысырапкорчулукту эмнеге дегенде анын ордуна ата-энесин кубанткан андан көрө сонун болуп атпайбы? Салют атып биякта жыргангандан көрө ата-энесин кубанткан чоңураак пайда болуп атат. Рахмат. Эң биринчиден булар айтып атпайбы, мисалы, тозбош керек депчи. Тосуунун деле бизге эмеси жок. Зыян келтирбейт да. Силер айтып атпайсыңар, мисалы, тозгон болбойт, динде мындай депчи. Силер кантип тососуңар? Биз эл катары эле, мисалы, жаңы жылда элдин баары күтөт да. Бүгүнкү күндө баары күтүп аткан. Мына биздин улуу муундагы агайлар деле тозуп келишкен. Анан бүгүн чыга калып эле тосууга биз каршыбыз деген немен бүдөмүк оюм бар да, түшүнбөйм. Себеби бүгүн канчалык жаштар мына монун баары жаңы жыл күтөт да. Бул жаңы жыл эсеби, жыл санагы деп айтсак болот да. Эски жыл бүтүп, жаңы жыл келет. 1-январдан баштап ошо 365 күндүн 1-күнү башталат да. Ошол 31-күнү биз 2011-жылды мына Кудай буйрса бүттү деп эсептейбиз. Тосуш керек, Тосуш керек да. Сен кимдер менен тососуң? Салют алдыңбы мындай? Эң биринчи бул салютка деле көп деле маани беребиз, бирок эң негизгиси үй бүлөбүз менен чогуу чаран отуруп алып, бири-бирибизге жаңы жакшы тилектерди айтуу, бул кимге гана жакпасын. Жакшы. Келе кой, анда силерге. Мен дагы жаңы жылды тозом, албетте ата-энем менен бирге. Жаңы жыл тозуу бул арак ичип эле, анан кийин эшикке чыга калып салют аттыруу эмес, булчу. Албетте Аяз кыз болуп тососузбу же кандай? мен эми бардык эле адамдардай эле өзүмдүн үй бүлөм менен, ата-энем менен чогуу тозом. Бул күнү кандай десем, бирге болосуң да ата-энең мененчи. Башка күндөрү мисалы ата-энең жумушта,
болгон ушул жаңы жыл күнү жаңы жылды тосуп дасторкон дайындап бири бириңерге каалоо тилек айтып анан кийин Тилек айтып, тилек айтып албетте. Саламатсыздар да бир жолу баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз албетте тособуз деген позиция менен турабыз. Мисалы үчүн бул команда слайд-шоу көрсөттү, жаңы жыл деп туруп ичкендерди. Мисалы үчүн жаңы жылдан башка деле 8 март бар. Мисалы үчүн 23 февраль аларды тосушат жаштар баары элечи. Ошондо деле мисалы үчүн ичкендер болот. Жаңы жылды обязательно мындай арак менен эмес, бир мындай эле сок алып деле ичип, ошоноч каалоо тилек айтып үй бүлөңө ошентип деле тосса болот да. Намаз окуган үй бүлөлөрдүн көбүн эле көрөм мен, мисалы үчүн бул жашоодо баары эле тосушат да. Сиз кантип тососуз? Мен деле булар айткандай үй бүлө менен тосом. 12-де аянтка келесизби? Жок, аянтка келбей да үйдөгүлөр менен тосом. Үйлөр менен, жакшы. Мен жаңы жылды тосом деп турам. Бул жаңы жылдын тарыхы бул абдан өкүнүчтүү болгону менен, бирок тосуп келебиз, азыркыга чейин майрамдап келебиз. Бирок биз менде мындай суроо туулду да. 7 апрелде деле кан төгүлөр болду. А эмне биз ошону майрам деп тосуп келет, майрамдап жатабыз да ошол күнүчү. Ошо. Жок, ошо күнү деле биз майрам катары көрүп атпайбызбы? Майрам катары көрөсүзбү? Жок, мен андай көрбөйм, мен буга кошулбайм. Бул жерде ичимдик ичпеген адамдар деле бар. Ага сиз кошуласыз эле болуш керек. Себеби мисалы мен өзүмдүн үй бүлөм тууралуу айтсам, менин үй бүлөмдө андай ичимдик ичүүчү адамдар жок вообще. Жаңы жылда дагы шампанский да, бул шампанский деген шампанский нерсе да жок. Эми ал үчүн эгерде каалоо тилек айтып көтөрүш үчүн сок деле бар. Аны деле атенең апаң сопсон кылып, таптатуу кылып компот жасап коет мисалы. Ошону деле көтөрүп туруп бири-бириңе каалоо тилек айтып койсоң болот. Сок менен, Дагы Конок келип калган учурда деле. Алар эми кандай десем, биз өзү бул конок жаңы жыл болуп атканы бул үй бүлөлүк майрам болгондон кийин негизи конок келбейт деп ойлойм да, себеби өзүңдүн үй бүлөң менен тосушуң керек бул майрамды. Бизге бул тозобуз деп атканда мындай ой келип атат да мендечи. Бул биз баарыбыз эле өзүнүн ата салтыбызды сактайбыз деп жүрөбүз да. Бирок мен тарыхтан окуй элекмин. Эч бир жерден оккан да жокмун да. Кыргыздар жаңы жылды тозду дегенчи. Жаңы жылды тозду, бирок Норуз күнү тозду. Бирок Норуз майрамы биз азыр деле эң жакшы кыргыздын улуттук салттары менен тосуп жүрөбүз. Биякта тарыхтан окудум деп атат. Египетте да тозгон, тиякта да. Бизде деле бар ал. Бизде ал Норуз майрамы да. А биз эки жаңы жыл тозуштун кажети жок да. А бул азыркы Норузда эң жакшы оюндар болуп кыргыздын салттары сакталат. Бул жигит айтып атпайбы? Тарыхы бар депчи. Бизде ооба, ал кыргыздандык эмес. Ал чыгыш элинин тарыхын боюнча жаңы жылда. Жаңы жыл Норуз деген өзү кандай? Бул жаңы жыл чыгыш элине аябай жакшы белгилеген да. Себеби ошол жаз мезгилинде белгилеп, 21-нде жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып, баардык муздак тоңуп турган неме өлүк болот да. Жазында күн жылгандан бери алар жан кирип жаңыланат. Ошол себептен Норуз деп, Норуз бул чыгыш тилинде нову деген жаңы, рус деген белгилөө деген сыяктуу билдирет да. Ушундай мааниничи. А бүгүнкү күндө заман талабына ылайык бул жаңы жыл. Бүгүнкү күндүн жаңы жылы тетик баардык мамлекетте 2011 жылды бүтүрүп 2012 жылы тозуп атабыз. Египетте дагы, Франция, Америка, Англия баарында ушундай да. Анан бүгүн чыга калып, анан силер ойду толуну сүйлөгөндүн деле. Атың ким эле? Чыңгыз. Жаштар сүйлөсүн. Албетте бул жерде балким 99% Кудай бар дегендер бар, эч болбойт дегенде башына кыйынчылык түшкөндө да Кудай дегендер олтурат. Негизи бул жаңы жылды ар бир адам түшүнүп ойлоп көрө турган болсо, бул тарыхта дагы жок, кыргыздын салтыда жок нерселер болуп. Сен тособузбу, тоспойсуңбу? Мен тоспойм, жеке пикирим бул. Тоспогонуна канча жыл болду? Тоспогонума мен тоскон эмесмин чын эле. Тоскон эмес, жакшы. Биз бир нерсени тактап алалы да, биз динге каршы эмеспиз, намаз окуганга, башкаларына каршы эмеспиз. Мисалы дин туура жолго, жакшы жолго тарбиялайт. А жаңы жылдын дагы ошондой жакшы жактары бар. Биз жалгыз эле жаман жагын көрүшүбүз керек эмес да. Мисалы бири-бирине каалоо тилек айтуу, бири-бирине сыйлоо, ошо күнү мындай таарынышкандар болсо бири-бирин кечиришүү деген сыяктуу жакшы жактары бар. А ичкен адам жаңы жыл эмес күнү деле ичет. А ичпеген адам жаңы жыл эмес байлекет болуп атса деле ичпейт, туурабы? Күнүгө жаңы жыл, Ичпеген адам үчүн күнүгө жаңы жыл. Жакшы. Азыр барыңыз айтып жатасыздар ушул жаңы жыл тособуз деп. Эң болу ошол тосуунун биринчи ошол зыян жактарын жана ошо башка жактарын карап көрүш керек. Биринчи
мына азыркы могуз кийип турган шапканы да мисалга алып турган болсок 50 сомдон алып турган болсок Кыргызстанда 5 миллион эл бар. 5 миллион 200 миң келип турган болсо ошонун миллиондогон акча жөн эле жокко кетип атат. Ошол акчаны жакшы жакка же жетимдер үйүнө же башка жактарга жардам берип койсок болбойбу ошо. Шапка жылуу окшойт да. Агай бул жылуу эмес, жылуу болсо кышында кийбейби эле. Ошол 15 күн кийет, анан чечип коет. Аны сурап көрөлүчү ошол эмне себептен, балким жылуулук жагын. Ошол жигитке кандай жооп бересиң? Бул Жылуубу бул? бул топу кийүү, бул жылуулук же сулуулук деген эмес. Буну мен деген кийгеним себеби бул майрамдык маанай болуш үчүн эле кийген. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу студенттер жана коноктор. Мен айтар элем да, бул айтып атышаттар ушул күнү эле арак ичишеби депчи. Жок, бул жаңы жылда биз өзүбүздүн эле өлкөнү алып көрсөк, башка майрамдарга салыштырмалуу жаңы жыл күнү эң биздин экономикабыз көп чыгымдарга мындай ысырапкорчулук аябай көп болот да. Себеп дегенде ошол күнү мисалы үчүн мындай элесек, азыркы биздин Ала Тоо аянтына коюлуп аткан елка да. Ошо балатыга эле канчалаган акча кетип атат дейли. Андан сырткары мындайча майда чүйдө эле бир буюмдар үчүн канчалык, мисалы үчүн жөн эле биз Кытайдын экономикасын өстүрүп атабыз, анан мен биз Кыргызстанга бир кандай бир кымындай да пайдасы жок бул жаңы жылдын айтар элем да, балким. Кошуласыңарбы? Мен кошулбайт элем. Саламатсыздарбы? Жок, мен сизге толук бойдон кошула албайм. Анткени болсо мен үчүн жана бул олтуруп тургандардын баарынын эле эң жакшы көргөн майрамы жаңы жыл деп эсептейм. Анткени жаңы жыл күнү бул үй бүлөлүк майрам, баарыбыз чогулуп, чогуу тозобуз. Жакшы дагы. Азыр айтып кеткен кызга бул мамлекетке зыяны болушу мүмкүн, бирок көптөгөн адамдарга пайдасы бар. Эмне дегенде салют сатышат, ал болсо пайда түшөт. Ал ошо салют жана башка ошо баардык жаңы жылдык келген нерселер биздин өлкөдөн чыкпайт. Ошол биз сатып алуу менен башка өлкөнү байытып атабыз биз. Кошуласыңарбы ушул жигитке? Мен сизге толугу менен кошула албайм, анткени биз мамлекетте бул жаңы жылды элестетсеңиз, жаңы жылды элестеткен биринчи эле көз алдыбызга балаты келет, оливье салаты келет, мандарин келет. Ошо ата-энебиз менен чогуу тоозу. А болбосо бул кандай караңгылык деп эсептейм. Мына жаңы жылдын символу бул балатынын жазалгасу болуп эсептелинет. Ал эми мына аянтта турган балатыга дагы асылып атасыңар. Бул аянтта турган балаты бул республика боюнча жаңы жылды тозуп аткандын белгиси болуп эсептелинет. Демек бул жакшы. Жакшы. Биз азыр жаңы жыл десек эле, мисалы үчүн арак, салют жана экономика тиеше келип атабыз да. Мисалы үчүн экономикадан акча кетет бюджеттенчи, бирок ошонун баары бир кичинекей бир наристелерди ойлоп койсок да болот да. Алардын деле бир маанайы көтөрүлсүн деп ата-энелер, мисалы үчүн ата-эне жалгыз барбайт, ал балатын көргөнүч. Ал кичинекей жаңы төрөлдү, 3 жашка чыкты, 5 жашка чыкты, наристесин алып барат. Ошо сүйүнүп, ошонун жанынан сүрөткө түшүп, ал эстеликке калат да, мисалы үчүнчү. Жаңы жылдын ушул жакшы жактары 2011-жылы түштүк эле деп, Ооба да. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, мен Уларбек, 1-курс. Бул жерде негизги тема жаңы жыл тосоо же тоспойбуз болуп атат да. Негизи мен айтат элем, жаңы жыл негизи ар ким өзүнүн ниетине жараша тосот да. Кантип тососуң? Мен мисалы негизи мен өзүм мусулманмын да. Мусулман, Кудайга шүгүр мусулманмын. Бирок мен жаңы жылга жаңы тосууну каршымын да. Эмне себептен дегенде мен ушуга чейин жаңы жылды тоскондоги пайдасын көрө элек. Лишний чыгым кетет, балдардын ичкен эс болот, эс сабый болот, ошондой эле да. Мисалы повод да, бул жөн эле. Балдарга элеби? Балдарга деп вообще эле мисалы сурасаң, жаңы жыл эмне экенин билбейт, эпти ич керек, чегиш керек же болсо, чөнтөктө канча сом болсо ошонун баарын чыгып, лишний чыгым да. Кыздаргачы? Эми кыздар, балдар айырмасы жок да бул жерден. Кыздар деле азыркы учурда мисалы дискотека барат, андай мындай барат да. Мен айтат элем негизги ошо жаңы жылды мисалы мен баягы кандайча айтканда өзүм ниетимде жараша өткөзөм да. Кимдер менен өткөзөсүң? Кыздар мененби, кимдер менен? Айырмасы болушу керек балдар менен кыздардын, Айырмасы албетте бар, кыз менен баланын айырмасы болот. Бирок мен кыздар менен тоссоң жакшы өтөт, туурабы? Айтып атам, мен тоспойм, значит кыздар менен өтүшпөйм. Өтүшпөйсүң. Мен жаңы жыл тоспойм, значит эч кандай дискотека, эч кандай эме барбайм. Просто баягы Мен сага дагы бир кошулбайм, анткени мына жерде олтурган мына жаңы жыл тозбойм дегендердин баарыңар эле канча жашта болбойсуңар, тосконсуңар. Тоспойм деп олтургандын баары тосконсуңар. Ал эмне бүгүн келип алып тоспойбуз деп атасыңар. Ушул туурабы? Кеп адам эмес да, кеп тосту. Сен кандай тососуң мисалы? Жаңы жыл эмне, бир нерсе келеби эмне? Эч кандай түшүнбөдүм да. Бир нерсе келет жаңы жыл. Кантип келет жаңы жыл? Жаңы жыл эч кандай жаңы жыл деген жок, жөн эле повод болчу жөн эле. Мындай эмеңди күйгүзсөң, жаңы жыл деген компьютерде. Жок, аң сезимди. Жаңы жыл деген бас келбейт. Жаңы жыл бул эме
жыл бүтүп күндөр бүтүп прямой түшүнбө сен. Мен жаңы жыл басып келет деген жокмун мен. Мен просто айтып атам, жаңы жыл эч кандай пайдасыз деп атам мен. Жаңы жылдач жаңы жылдын эмне зыяны бар? Жана айтып атканыңарбы? зыянын айтып берге, зыянын айтып кетейинби? Зыянын айтып кетейин. Мен мисалы сом жок деп кой чөнтөктө. Досум жаңы жыл келет да жүрбөйсүң кафеге кыздар менен айрамдап көрүлө. Эмне үчүн жаңы жыл? Эмне бирдеке десем, жерден повод бар да ичпейлүү дейт да. Анан кийин ошо ичип алып анан сырт келип мушташат, бирөөнүн көзүн жарат. Анан мас болуп ошо машинадан авария болуп пайдабы ушул эсагы? Уларбек түшүнсөң, жаңы жыл деген бул үй бүлөлүк майрам. Жаңы жыл дегенде достор менен тоспойт. Достор менен 23 февралды тос, 8 мартты тос кыздар менен. Жаңы жыл деген 31 декабрь үй бүлөлүк майрам. Бул жерденчи жаңы жыл сөз болот ал. Жок, бул жаңы жылда сен үй бүлөң менен болушуң керек. Сен досторуң менен эмес, үй бүлөң менен болуш керек. Үй бүлөм менен, мисалы, үй бүлөң болосуң сен. Гарантия бере аламбы? Мен сага 10да орайын, 1де орайын, сен диско клубта жүрөсүң. Гарантия. Гарантия, давай. Жок. Давай. Мен мисалы айтып атам. Мен азыркы учурда мисалы келди балам отур, ооба апа отурам сиз менен деп, дакансыз да отурбайт мисалы, гарантия бере алат. 5 кол теңме сен бирөөнү сен өзүңдөй көрбө, мени өзүңдөй көргөндө айтып атам. Тиякта диско кыздар жүрөт. Кыздар болуп, балдар диско клубта жүрөт, ичип алган. А эмне пайда эмне, жаңы жыл эмне пайдасы деп кагалайын достор. Просто мен айтып атам, мен айтып атам, жаңы жыл мейли өткөн кеткен, мейли жаңы жыл келип калыптыр, жакшы болуптур. Анан зачем ичип, зачем лишний чыгымдар чыгарып, анан берип ошо менен жанагынтип водитель ошо менен бузулат, ошо менен эч кандай. Сен билип ал, 5 кол тең эмес да, сен башкаларды өзүңдөй көрбө. Жакшы, бията келе кой. Саламатсыздарбы? Бул бала айтып кеткендей, ушул жаңы жылды ар ким өзүнүн ниети менен тозот деп өзү деле айтты, анан өзүнүн сөзүнө кайра каршы айтып койду да. Негизи өзүнүн ниетим, мен мисалы үчүн жаңы жылды өзүм үй бүлөм менен тозом, өзүмдүн жакын, жакшы көргөн адамдарым менен тозуп. Саат 12де эмне аласың? 12де мен өзүмдүн келе жаткан жаңы жылга жаңы ойлорду, жаңы целдерди коюп, ошого умтулам деп өзүмдү өзүм настраивать этип, ошол жылды мен таза барактан ачканга мындай даярданып анан жакшы. Демек таза барак ачла сен үчүн, жакшы, келе кой. Бул жерде бул бала айтып кетти жаңы дос. Жаңы жыл тозот тоспойт деп майында. Ал ошосу кандай жаңы жылда ар ким өзүнүн шартына караша, жана деңгээлине жараша, ниетине караша тозот деп. Бул жерде айтып атат, именно неге жаңы жыл күнүнө гана ич керек, ит жегиш керек депчи. Башка күндөрдө эле бар да мисалы. Сен кантип тососуң? Албетте мен жаңы жыл тосом. Мен жадагасы айтайын, мен өзүм Таластан болом. Бул жакта өзүм квартирада жашайм. Ошо жаңы жыл тосуш үчүн мен атайын Таласка барам. Прям 30 күн барам. 30-да? Именно ошо семья менен тосоюн. Жол кирет кымбат болсо дагы? Кымбат болсо да барам. Анткени семья бул семейный праздник болот па кандай болсо да. Жаңы жыл семья менен тосуш үчүн атайын Таласка барам мен. Атайын, Анан тосуп кайра келесиң? Тосуп кайра каникул бүткөндөн келем. Сөздүн ачыгы. Бул жерде 99% жаңы жыл тосот деп деле айта аламын го дейм. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Тозобуз дегендер келе. Мен жаңа эле айтып кеткен Уларбектин сөзүнө каршы чыгам. Анткени ал деген ушунчалык бизди сүрөттөп турат. Ал эмне үчүн антип айтып турат? Анткени өзүнүн башынан өткөн ошонун баарын кылып жүрөт. Анан бизге ошентип атат алчы. Уларбек кел. Мисалы үчүн ал айтып атат да, балдар келип жүрүп ичебиз дейт. Ичкен кишиге ичесиң деп айтат балдарчы. Эч убакта мисалы үчүн мусулман жооп берип койсун, келе кой. Уларбек, сен башыңан өткөн дейт бул кыз, туура элеби? Негизи адам көргөнүн айтат да, мен асмандан суруп алган жокмун, албетте. Бирок Кудай сактасын, мен ичкен эмесмин, андай мындай личный алысмын. Просто мен конечно, мондай чөрөө жашаган арган адамды көрөбүз да, ошол мисалы айтып атам. Просто ал баштан өткөнгө жатпайт. Просто мен чөрөдө көргөндү айтып атам. Жоопко канаттандыңбы? Канаттандым, да бир нерсени айтып кетким келет. Мен мисалы үчүн бул жерде айтып жатышат да, жаңы жылда арак ичет, анан лишний акча кетет депчи. Мисалы үчүн макул акча, лишний акчаң жоктур. Мисалы үчүн сен деген мусулманбыз, баарыбыз эле мусулманбыз, конечно, бир мусулман баарыбызга эс, баарыбыз эле Кудай бар. Кудай деп жүрөбүз баарыбыз тең эле бул дүйнөдөчү. Ошон үчүн мисалы үчүн жаңы жылда макул акчаң жок болсун, ошол эле өзүбүз жасаган эле нанга, ошол эле нан болсун, макул ошол эле чайың болсун. Ошондон эле келмеңди келтирип нан сүйүп коюп, бул деле өзүнчө бир рахат болуш керек, по-моему. Нанга жетпей да канча жүргөндөр бар. Ошо нан менен тоскон. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден айтарым, бул жаңы жылды тоссок болот. Тоспосок деп талаша бергенде деле пайда жок да. Сен тососуңбу? Мен тосом. Негизи тосуп келгем, дагы да тосом да. Биз үйдө тособуз, үй бүлөбүздө. Мен 12 чейин ата-эне менен тосом. Шампан алдыңарбы? Обязательно. Канча өдө?
Бирди элем. Бирөө жетеби? Жетет. Жашташ билесин. Саламатсыздарбы, мен Мырзабеков Элназар, 1-курсмун. Мен албетте жидегилүүгө каршы чыгат элем эже байке. Эме анткени жанагы чет өлкөдөн эме коммерсанттар айтып атабыз атпайбы, тиги тарап айтып атпайбы. Например, биз Кыргыздын, например, калпагын албай же бирдемесин албай, ошо чет өлкөнүн эмесин алабыз да. Ошол салюттарды алганда канча эме болуп атат да. Мындай зыян көп болуп атат да. Экономикага бизге да. Ал жаңы жыл тосукча ал эмени 1 ай 2 ай жашасак болот да. Ушу өлкөнүн баары бир күнгө тоссок, ар ким ар кайсы жерге чачырабачы. Каалоо тилекти эски жылды кеткенден эски жыл ар кимге ар кандай жамандык болуп атпайбы? Ошо кийинки жылыбыз ошондой жамандык болбосун деп жакшы каалоо тилектерди айтып атабыз да. Жаңы жыл кийинки жылыбыз жакшы немелер менен башталсын. Тилектердин баарын ортого чогултуп, Оптом, жакшы. Мусулман дининде айтып коет го, неме депчи? 100тү сурасаң 1ди берет депчи. Анысқандай канча көп эл. Ким, Аяз атадан сурайбызбы ошондо, Аяз? Ошонун баары эле бир Кудайдан сурайбыз да. Ошо сен жаңы жылда кылган тилектериң кабыл болобу? Кийинки жылга. Кудайдан чоң ниет кылабыз ошонун кабыл болушун. Мен жаңы жылдын зыяндарын айтып кетейин дедим эле. Биринчиден балдар дагы мектептерде көп жаңы жылдарды организовать этишет. Ошондо Аяз аталарды эме кылат да, кичинекей балдардын психологиясын бузуп, ошо Аяз атадан сураттырып, жанагы балатын ошол жазалгала алган ёлканы айланышып, ошондон тилек кылып, жаман балдардын жаман психологиясын бузуп салышат. Анан экинчиден дагы үй бүлөлүк экономикалык эмесине дагы көп зыян келет. Рахмат. Чын айтсам, мен бул жаңы жылга көп деле ишене бербейм. Анткени бул жаңы жыл жаңы жыл алдап кетеби? Жок, андай деле эмес. Андай деле эмес. Болгондочу, мен жаңы жылды нокора кыргыз менен жаңы Ноорузду жаңы жыл эсептейм, чын жүрөгүмдөнчү, түпкүрүмдөн. 12-де эмне аласың сен? 12-де жаңы жыл күнүбү? Жок, мындай жаңы жылдын негизинде мен өзүм тозом. Үй бүлөнчү көмүп калган адатта болчу, адат мындай. Адат сыяктуу элементемин да, өзүмө примат этемин да. Аяз ата белек алып келсе аласыңбы? Жок, аны Аяз ата келсе дейм, Аяз ата эмес дейм, эсептейм, анткени мен ал кишинин ким экенин билем да. Ким ал? Жок, Аяз ата корго, любой, даже сизде болосо Аяз атачы, просто кийинип алсаңыз, бул сизде эле Аяз ата болуп каласыз. Аяз ата болуп калат. Ошондой да, азыркы түшүнүк ошондой да. Анан айтып турган нерсем бул жаңы жыл эме бул жаңа айтып кеткен чет элден келген, бул жаңы жыл кыргыз элине, бул жана айтып кеткен эле бул Совет доору келгенде бизге келген да. Ошондой эле буга чейин бул жаңы жыл бизде кыргыздардын өзүндө бул Ноорус болуп эсептелген. Ноорус бул жер жаңы жыл. Айтылды, рахмат. Мен бул жерде отурган, мисалы үчүн бизге почти ата экенсиздер да, сиздер төртөөңүздөр да. Мисалы үчүн сиздер келип алып бизге ушул вопросту такап койдуңар да. Эгерде ушулга биз деген, эгерде тоспосун же тоссун деген эме келгенде, баары ушуну биз тосуп жүргөнгө сиздер күнөөлүүсүңөр. Анткени бизге жаңы төрөлгөн ысым коет. Мисалы үчүн мага Жидегүлдү ысым койгон. Мен ошол атты кандай уктум, чоңчо мен кандай атап келишти, мен ошого көнүп калдым. Бизде кичинекейибизден бери жаңы жыл деп тосуп келет, анан бизде көнүп калдык да. Мисалы үчүн бизден жул албайсыңар, бизден алсаңар, биз мисалы үчүн бир жерибизде жул алгандай эле болуп калат алчы. Сиздер күнөөлүүсүңөр ошого. Кечиресиз, жооп катары кызгачы. Азыр мына тарыхында айтып кетти, Англия жактан, анан кийин Россияга келди. Россия өзгөртүп, январга такады деди. Анан ошол биз 24-жылы реестр болду. Ошол состава кошулуп, 70 жыл ошол реестрдин эзиминде жана ошонун башка бир өлкөнүн ошол мыйзамы башка бир башкаруусу менен жашап келдик. Ошолор биздин аталарына. Алар күнөөсүз керек. Ошолордун эзүүсүн ошолор айтканын кылып, ошолор эмне десе, лелин кыл десе кылып, ак десе акты, кара десе кара деп, караны ак десе ак деп келди. Ошол ким күнөөлүү? Алга ошол заман күнөөлүү, ошол заман күнөөлүү. Заман ата-энени күнөөлөбөстөн эми өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ал жакта мусулман ислам дининде да бар, ибадат кылыш үчүн 3 шарт болуш керек. Адам эркин болуш керек, аң сезимдүү болуш керек, анан кийин өзүнүн дагы бир шарттары болуш керек. Ошондо эркиндик болгон жок. Жакшы, кошула албайт экенбиз жигиттер, рахмат. Мейли жаңы жыл тоспой эле койсок деле болот. Бирок ошол эки тосуунун эң негизги максаты үйдөгүлөрүң менен чогуу болуп, бул эми азыр кайра кайталанма сөз болуп калып атат да. Эми башка майрамдарга мисалы ала кетеличи, баягы кыстырмагылчы, буктурмагыл. Ошол жерде мисалы бүгүнкү күндө 60 жыл үркүндө алып коелу, мына үркүндө эле алып коелучу. Үркүндөрдү эмне биз эскерүү күнү катары кабыл алабыз да. Азыркы мына кыздар балдар туура эмес айтып атабы,
эми мен тиги баланыкын айтам да, орустардан бери келе атабы анан ушул деп атпайбы. Биз ошондо эмне үркүндө биз орустар бизди Кытайга кубалагандыгы үчүн эскерелиби? Ошондо кандай болуп калат? Кыргызда и так башка майрамдары толтура да, эмгекчилер күнү, анан пенсионерлер күнү. Эми пенсионер күнү мейли дечи, эмгекчилер күнү, анан конституция, күндө өзгөртүлгөн конституция күнүн белгилейлиби? Же бир жылда бир келчү жаңы жылды тосуу оңбу? Жашташ үлесин. Мен айтып коеюн элбечи, бу жерде кызыбыз суроо берип атат го, бизди күнөөлөп атат, туура. Мен айтат элем да, адамдагы эң чоң кемчиликтердин бири мурункулардын катачылыктарын кийинкилер кайталай бергендиги да. Биз жаңылдык деп атабыз. Биз ушуга чейин жаңылдык. Биз ушуга чейин адашып жүрүптүрбүз. Эми силер жаңылбагыла деп атабыз. Силер кийинки жаштарга, өзүңөрдүн балдарыңарга бул нерсени туура жеткире деп атабыз. Анткени Аяз ата деген түшүнүк, өзү жаңылыш түшүнүк да. Анткени эртең эле бир айтып атат радиодончу, Аяз атага кат жазыптыр. Мага баланча бер, түкүнчө бер депчи, ошол Аяз атадан сураган нерсенин баары кабыл болот экен деп айтып атат да, кичке балачы. Көрдүңөр, ушул жерден эле биз тескери кетип атпайлыбы? Аяз ата деген ким өзү? Көрдүңөрбү? Мен ошол жагы мисалы эмне да, мына көп адамдарга жаңы жыл өзү деле керек жок. Ошо иче турган повод керек да. Анан кийин менен мен үй бүлөм менен, үй бүлөм менен дайыма эле үй бүлөм менен болбойсуң. Мына үй бүлөң менен алыс жүрөсүң сен. Бул жанагы мисалы эмне да, Орус жана Европа элдеринде үй бүлөсү менен жашабайт. Атасын көрбөйт, бир жылда бир көрсө көрөт, көрбөсө көрбөйт. Анан ошон үчүн кээде келип туруп, анан кийин көрүмүш этип коет да. А биз күндө келип учураш керек ата менен. Күндө атаны караш керек.